кадамжайда мектепти бүтүп, Ошко келип, профтехобразование ПТУ 11-чи училищада швейный окуусуна киргем. 3 жыл окуп бүттүм да. 3 жылдан кийин бүткөндөн кийин өзүм тар ошо швейный тармагында мындай бир постоянная работа болгон жок, конечно, мындай үстүрттөн иштегендей болдум да. Андан кийин Таласка келип, Таласта мына көмөкчү мектебинде китепканага кирип, аякта мындай да, инвалид, мындай бала акыл эси кемирээк балдарда көмөкчү мектеп интернатта, ушул Таласта бар да, ошо Кумаракта, ошол жерге иштегем. Ошол жерден иштеп бүткөн чыккандан кийин эми атайлап түрткүнчөк болом, түртүшөт да ушинтип. Биз ошо бул Азиз Дүлейлер коомдун үстүрттөн көзөмөлдүк иш алып барабыз. Алар колунан эч келбей жаткан документация же эмне кылат, биз барып ошо келип бизге айтса, биз ошону барып тиги ошо администрацияга тияктан кимисине баса, ошо кимден келсе биз барып ошого кандай жол менен жардам бере аласың, берип койбойсуздарбы, койбойбуз деп биз киришебиз. Центральный правительстводан бизге жардам катары помощьтар келет, ошолорду биз таратканга аракет кылабыз. Аны биз жардам бериш үчүн алардын тияктан келген аппараттарды через семейный врач аркылуу справка требуем. Ошо требует дейбиз, ошо бергенден кийин биз барып алып келип бере алабыз. Жолдон кетип баратканда кандай айтсам, эми просто өңгүл-дөңгүлдөр болот, чуңкурлар болот, бутубуз кирип кеткен болот, же болбосо такалып калгандар болор. Ошол жактан эле кемчиликтери болбосо, мындай түз кете бересиң да, анан кийин мына тепкичтердин өйдө ылдыйлары болот, ошого жараша эме болуп каласың да. Банктарга киргенде биз көзүбүз көрбөйт да. Жанагы банкоматтан акча алмай, салмайлар болот го. Мен банкоматта вообще көрбөйм. Банкоматта кнопкалар басып неткенге, анан тегин окуганга дагы жетишпей калат экен, анан кийин жандал адамдарды эметесиң да, суранасың да. Анан кийин калтырышыктар деле болот. Мен алдам калган күндөрүм деле болгон. Акчамды да ошо тиги салып берип койчу деп бир жолу ушинтип салдырып, мен ошо акчамды ошодо бир кем калган күндөр да болгон да. Мен алган жокмун деп таң кеткендер да болду. Помню, өзү мугалим болуп колонгектен сабак берчү да. Ошондой ал өзү эмндай тигип, кыз балада тиккен үйрөнгүлө билген бекер отурбагыла, телевизор көрүп отурсаңар да бирдеке колуңарды кыбырап жүргүлө деп ошентип үйрөткөн да. Ошон үчүн биз ушинтип токуп, мындай ушундай эле токуп кете берем. Жип болсо токуй өткөсүң, просто өзүң шыгыл эме болуш керек да, мындай эйхом болуш керек да, я это хочу сделать дегендей. Ошондой кылып кете берем. Мурдайы көп токучумун, көп эме кылчумун, андай эч нерсе сатып алчу эле эмеспиз. Андай эме водолазка болчу, свитер болчу, жилетка, ошонун баарын токуп берчүк да. Ошону токуп өзүбүз кийчүк да илгери. Кыйынчылык эле болду. Ар бала өзү менен өзү жашап кетсе, инат үчүн бакыт да. Анан көзү жакшы болбой калганда доктурга апардым, кылды, болду. Больно болду, чынын айтканда. Балага эмнени каалайсың? Балага адам болуп кетишин, жакшы окат кылышын, өзүнүн тирилигин билишин каалайсың да.